Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап урматтуу мекендештерим баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир тууганым. Кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Аллах Табарaka ва Таала Исра сүрөсүнүн 23 аятында мындай дейт. Ва qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Аллах Таала силерге өкүм кылат. Жалгыз Аллах Таалага гана сыйын кыла, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылгыла, жалгыз Аллах Таалага ибадат кылгыла деп Аллах Таалага тавхидке, Алланы жалгыз билүү, жалгыз Кудай Таалага ибадат кылуу болгон динибиздин негизги түркүкү болгон тавхид маселесинен кийин Аллах эң улуу сооп амалдардан бирөөсү ва бил валидайни ихсана, ата-энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Кайсы жерде Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, жалгыздыгына шерик кошуу, ширк келтирүү маселесинен кийин ата-эненин каргышына калуу, ата-энеге ак болуу маселеси келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде бир күндөрдүн биринде сахабалар менен отуруп, "Ала унаббиукум би акбарил кабаир?" Силерге күнөөлөрдүн эң чоңу жөнүндө айтайынбы? Күнөөлөрдүн эң чоңу жөнүндө кабар берейинби дегенде сахабалар, "Бала я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, күнөөлөрдүн эң чоңунун чоңу эмне?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Ал-ишраку биллах", Аллах Таалага шерик кошуу. Жалгыз Алланы жалгыз билбестен ибадатта башка маселелерде Кудай Таалага шерик кошуу. Андан кийин ва уқуқул валидайн, ата-энени наразы кылып, ата-энеге ак болуу дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Кудайым бирса ушул теманын айланасында кененирээк баарлашуу үчүн Кудайым бирса сиздерди 9-10 январ күнү адаттагындай эле Крокус Сити холлдо Москва шаарында баарыңыздарды чыдамсыздык менен күтөбүз. Ошол жерде Кудайым бирса ушул теманын айланасында кененирээк баарлашабыз деген үмүттөмүн.